Дипломатиялык академиянын эл аралык мамилелер жана укук кафедрасынын башчысы Айнур Жоробекованын Валдай клубунун конференциясында сүйлөгөн сөзү коомчулукта резонанс жаратты. Профессор кыргыз тилин жактагандарды улуттук крокодилдер деп атап, соц тармактардын колдонуучуларынын ачуусун келтирди. По поводу медиа, не отвечу за всю Центральную Азию, но мы в Центральной Азии тот редкий случай, когда русский язык прописан в Конституции как официальный язык. 90% территории Кыргызстана охвачено вещанием спутника. Филиалы газеты «Аргументы и факты», паритетное равенство русских школ с русским языком обучения и с национальным языком обучения. Ну, даже в неудовольствие наших национальных крокодилов могу сказать, что в высших учебных заведениях превалирует обучение на русском языке. Жогорку кеңештин депутаты Камила Талиева Жоробекованы кылмыш жоопкерчиликке тартууну сунуштады. Улуттук крокодилдер деп атат. Мен бул жерден билим берүү министрине да кайрылат элем. Улуттук крокодилдердин нарын дарыясынан эмес, мына профессорлор улутка, элге крокодилдер деп коюп атат. Эл экен улуттук крокодилдер. Кылмыш жаза кодексинин 330 беренесинде турат. Улуттук ар намысына кемсинтүүгө багытталган аракеттер деп. Буга окшогон болгондо да кафедраны жетектеп, биздин билим берүү стандарттарыбызды, программаларыбызды кандайча окутуп атат. Бул дипломат, мындайча айтканда, дипломаттын айткан сөзү, айтар сөзү ушулбу? Улутка шек келтирип аткан окутуучулар, окумуштуулар окуу жайда иштебеш да керек, кылмыш жазасына тартылыш керек. Жоробекова соц тармактар аркылуу айтылган сындарга карата мындай деп жооп берди. Кеп биздин өлкөдө орус тилинин орду, анын позициясынын төмөндөшү жана диаспорага болгон мамиле жөнүндө болду. Мен ансыз деле окутуулар мектептерде, университеттерде орус тилинде болорун айттым. Гезиттер орус тилинде чыгаарын айттым. Кыргыз тилинин эсебинен орус тилин сактап калуу мүмкүн эмес экенин айттым. Ал эми жергиликтүү тургундар жана коноктор күнүмдүк турмушта жок дегенде кыргыз тилин үйрөнүшү керек. Кыргызстандагы орус тилинин көйгөйүн көтөрүү жана Кыргызстандагы орус диаспорасына болгон мамиле ашыкча кыжырлантат. Эмне үчүн аны контексттен алып салышты? Алар иш-чарада болбосо, талкууга катышпаса. Бирок бул маалымат чындыкка дал келбейт. Биз иш-чаранын толук версиясын карап чыктык. Анда медиа жаатындагы суроолор жыйынтыкталганына карабай, Жоробекова Кыргызстанда орус тилдүү жалпыга маалымдоо каражаттары бар экенин белгилеген. Ал эми Кыргызстандагы орус тилинин көйгөйүн көтөрүү жана Кыргызстандагы орус диаспорасына болгон мамиле ашыкча кыжырдантат деген билдирүүсү табылган жок. Кеп россиялык студенттер үчүн кыргызстандык окуу жайларында түзүлгөн шарттар тууралуу болгон. Башкача айтканда, Жоробекованын сөзү контексттен алынды деген маалымат чындыкка дал келбейт. Кийинчерээк профессор бул билдирүүсүн өчүрүп салган, бирок анын тарапташтары аны менен бөлүшүп жиберген. Жыйынтыгында Жоробековага сөгүш жарыяланган. Дипломатиялык академиянын ректору Чынара Адамкулова Жоробекова өзүнүн сүйлөгөн сөзү жана улуттук крокодилдер деген термини менен коомчулуктун сезимдерин козгоп, этикалык нормалардын чегинен чыгып кеткенин билдирген. Ал эми Жоробекова менин катам бул калың элге тар чөйрөдө колдонулган терминди алып чыкканымда деп айткан. Дүйнөнүн кайсы гана өлкөсү болбосун, улут аралык кастыкты козуткан адамдардын тобу эксперттик чөйрөдө улуттук крокодил деп аталат деген ал. Бирок ачык булактарда дагы, эксперттик тар чөйрөдө дагы, сөздүктөрдө дагы, керек болсо жаңы дипломатиялык сөздүктөрдө дагы улуттук крокодилдер термини табылган жок. Белгилей кетсек, Айнура Жоробекова өзүнүн Facebook баракчасындагы буга чейин калтырган бардык билдирүүлөрүн тазалап өчүрүп салган. Булак кежи профессордун сөзүнөн чындыкка дал келбеген дагы бир билдирүүсүн тапты. Мисалы, ал Кыргызстандан башка Орто Азиянын бир дагы өлкөсүндө орус тили расмий тил катары конституцияда бекитилген эмес деп билдирген. Бирок Казакстандын конституциясынын 7-беренесинде мамлекеттик уюмдарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында орус тили расмий түрдө казак тили менен бирге колдонулат деп жазылган. Жыйынтык: Дипломатиялык академиянын эл аралык мамилелер жана укук кафедрасынын башчысы Айнур Жоробекова кеминде 3 ирет калп айтты.